Салам достор, мен Нарима. Менин бүгүнкү темам деген Американын 10 жаман жагы жөнүндө сөз кылмакчымын. Анда эмесе кеттик. Каналга жазыла элек болсоңуздар, жазылыңыздар, катталыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Биринчи эле жаман жагы бул аэропорттон түшкөндөн бесплатный Wi-Fi бар. Ошол жактан соединяться этип сиз деген тууган уругуңуз менен жашашып же тосуп ала турган адам менен жашашканга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бирок деген Американда эмес. Америкага келип түшкөндө эле бесплатный Wi-Fi, ошо аэропорттун Wi-Fi-на соединяться этейин десеңиз, ал жакта Wi-Fi жок. Анткени деген Американын көптөгөн жерлеринде көптөгөн Wi-Fi'лар бул деген мындай privacy деп коет, өзүмдүк Wi-Fi'лар. Ал эми мындай аэропорттун аймагында деген Wi-Fi, бесплатный Wi-Fi табыш өтө кыйын. Бирок деген эгер ошол досуңуздун же болбосо тосуп ала турган адамдын телефон номери болсо, ошол бүт жаныңыздагы адамдан телефонун сурап, ошондон чалып алсаңыз болот. Ал эми аэропорттон деген бесплатный Wi-Fi издейм деп убара болбой эле коюңуз. Экинчиси болсо, эч ким эч нерсе билбейт. Америкада деген бүт бары адам өзүнө керектүү нерсени эле билиш керек деген стимул менен жашашат. Ал эми, например, бизде көптөгөн ушактар да ким эмне кылып атат, бүт барын больницага барсаң, охранник баардык сотрудниктер жөнүндө баарын билет, каерге чыгып кетти, кабинетин сурасаң айтып берет, же ушундай нерселер көп кездешет. Бирок Америкада андай эмес. Көрүп турса дагы эч ким эч нерсе айтпайт, эч ким эч нерсе кылбайт. То есть бул деген мындай өзүнө керектүү эле нерсени билет, өзүнө жумушуна тийиштүү нерсени. И ошо айтайын дегеним, например, сиз экинчи этажда иштесеңиз, экинчи этажда эле эмне болуп атканын билесиз. Ал эми биринчи этажда, үчүнчү этажда эмне болуп атканын билбешиңиз дагы мүмкүн. Ошондуктан ошо аэропортко келип башка жака билет алайын деп сурасаңыз, ошо өтө кыйын болот. Табыш анткени деген ошо көптөгөн информацияларды сотрудниктер жөн гана айтпайт. Жана охранниктен барып эле сурап бир нерсени билип алам деген ой туура эмес. Анткени деген охранник эч нерсени билбей калышы мүмкүн. Экинчиси болсо, бул мен жакшы жактарына онлайн, баардык нерсени онлайн толтура аласың деп айткан болчумун. Бирок бул нерсенин жаман жагы да бар. Онлайн толтурганды билсең жакшы, ал эми онлайн толтурганды билбесең жаман деп айтмакчымын. Анткени деген эч нерсе кыла албайсың. Аны толтура ала турган адамды издешиң керек, же болбосо адвокат издешиң керек болот. То есть өзүң деген ошол онлайн эле кыла алсаң жакшы, кыла албасаң жаман нерсе. Жана бир жерге барып эле ошол документтерин көргөзүп, ошол вопросуңду чечип алам десең, андай нерсе жок. То есть сен ал жака барып ала турган күндө дагы, ошо администрацияга барып алган күндө дагы сени ал жака киргизбейт, жана документтериң эч ким карабайт. Жок, онлайн толтуруңуз, пожалуйста деп коет. Төртүнчү нерсеси болсо, бул такс. Такс деген эмне? Такс деген бул налог. То есть деген Америкада деген баардык баалардын үстүнөн налог алынат. Ар бир штатта өзүнүн налогу бар. То есть 50 штатта 50 налог бар. Бир штат, например, сиз деген 10 сомго бир нерсе алсаңыз, сиз кассага барганда 11 же 11,5 сом төлөшүңүз мүмкүн. Анткени деген кассага барганда гана сиз налог менен болгон общий канча суммадагы акчаны төлөйт экениңизди билесиз. Ал эми магазиндердин эмелеринде, на прилавках магазина жөн гана ошол товардын гана ценасы указывать этилген, налогусуз. То есть кассага барганда сиз дайыма көп акча төлөйсүз. Аны деген 10% чейин деп эсептешиңиз керек. То есть 100 сомго бир нерсе алсаңыз, сиз деген 110 сом же 115 сом төлөшүңүз мүмкүн. Бешинчиси болсо, бул деген страховка болуп эсептелинет. То есть ар бир нерсеге страховка. Машина айдасаң, айдабасаң да страховка төлөйсүң. Бүт нерсе страховка менен жүрөт, ансыз болбойт. То есть көп нерсеге страховка кылыш керек, жана аны кылганды билиш керек. Алтынчы нерсеси болсо, бул деген оорубаш керек. Америкага келгенде адам оорубаш керек. Анткени деген ооруп кала турган болсо көптөгөн суммадагы акчаны төлөйт. Мисалы эле айта кетсем, эгер сиз деген Кудайга сактасын, бирок деген скорый помощь чакырып кала турган болсоңуз, то 1,5 миңге чейин, $1,500 чейин акча төлөйсүз. Ал эми эгер операция болуп, жөнөкөй эле аппендицит операциясы болуп кала турган болсоңуз, страховкасыз то $30,000 чейин акча төлөшүңүз мүмкүн. Кандайдыр бир форс-мажорный ситуациялар болуп калып, больницага түшүп кала турган болсоңуз, бир
көп 6-7 миң доллар акча төлөп чыгышыңыз мүмкүн. Анын баарын деген ошол кандайдыр бир ежемесячный paymentтерге төлөп коет, то есть ежемесячный төлөй турган кылып кредит сыяктуу кылып бөлүп коюшу мүмкүн ошол общий сумманы. Анан ошону деген сиз төлөп бүтмөйүнчө карыз болуп эсептелинесиз. Кийинки нерсеси көптөргө, наверное, бул кандайча деп айтышы мүмкүн, бирок деген общественный транспорт жок. То есть деген көптөгөн, например, метролор, автобустар, общественный транспорттар чоң-чоң шаарларда болот. Например, Калифорнияда, может быть, Калифорниянын деле көп жерлеринде эмес, Нью-Йоркто, анан кийин Чикагода сиз машинасыз кичине жашаганга мүмкүнчүлүгүңүз бар деп айтсам болот. Ал эми калган штаттарда деген обязательно машинаңыз керек болот, анткени общественный транспорттор жүрбөйт, же жүрсө мындай бир чоң көчөдөн гана жүрөт да. То есть Американын аймагы ушундай чоң, бир магазинге барыш үчүн сиз деген бир 2-3 километр айдашыңыз керек болот да. Ал жерден деген прямой биздикине окшоп маршруткалар, мындай улицаларды аралап айдаган деген жок. Только деген главный улицадан автобус жүрөт, а калган жактарын болсо сиз көп басышыңыз керек, же болбосо велосипед менен жүрүшүңүз керек болот, же болбосо автобуска түшүшүңүз керек. Бирок автобус менен жүргөн дагы өтө ыңгайсыз, анткени деген көп жерлерге автобус просто барбайт. Общественный транспорт Америкада жүрбөйт, ошондуктан көптөгөн адамдар Америкага келиш үчүн машина айдаганды билиш керек болот дагы, анан машинасы болуш керек. 8-чи нерсеси болсо бул деген тамак аш. Чынындап келсе башка страна СНГден отличаться этет, Россиядан да отличаться этет. Бул жактан баары эле бургерлерди жейт, көптөрү эле пластиковый, например, бир нерсени алсаң пластика сыяктуу болот. Анан газированный напитоктарды ичишет дагы, анан кийин өтө таттуу болот. Бүт нерселер таттуу болот, өтө таттуу болот, аябай. Мен андайларды, андай биз жакта андай сахар кошпойт, наверное, биякта аябай бир нерсени алсаңыз аябай таттуу болот. Жана анан кийин бул жакка көнүш үчүн дагы бир время керек, бирок деген тамак аш жагынан бул Америка тамак аш жака жок. Кийинкиси нерсеси болсо бул деген эки жүздүүлүк деп айтсам болот. Может быть, сиздин деген соседиңиз сизде ой жакшысың, ова кандайсың деп күлүп койгону менен, бирок аркаңыздан деген бир нерсеге донос кылып коюшу мүмкүн да. Например, деген сиздин үйлөрүңүзгө коноктор келип шум болуп калса, эч ким келип тыкылдатып, акырын болгула деп айтпайт. Жөн гана полицияга чалып коет. Жана сиз дагы ошондой кылбайсыз да. То есть сиздин соседтериңиз шуметип атса, сиз акырын барып стучать этип, эмне кылып атасыңар, акырын болгула, музыкаңарды акырын кылгыла дегенге кылганга мүмкүнчүлүгүңүз жок. Сиз дагы полицияга чаласыз. То есть сиз напрямую эч ким менен сүйлөшпөйсүз да. Ушундай мындай напрямую эч ким менен общение жок да. Жолдон көрсөңүз hi, how are you деп күлүп, жайнап укмуш болуп сүйлөшүп коесуңар, бирок чын-чынына келгенде сиз деген ошо бирөөгө донос кылышыңыз керек да. Все время ушундай донос кылышыңыз керек. Эгер порядокты бузуп атса, полицияга донос кылышыңыз керек. Эгер жумушта болсо, бир коллегаңыз жакпай жатса, менеджериңизге донос кылышыңыз керек. Ушундай нерселер донос кылган бул Америкада нормально болуп эсептелинет. То есть Америкада баарын донос кылат да. Баардык нерсени көзүнө күлүп жайнап коесуң дагы, анан артынан бир нерсе деп айтасың. 10-чу нерсеси болсо бул деген ожирение, анан кийин аял кишилердин өзүн карабашы деп айтмакчы. Бул Америкада ожирение болгон адамдар көп. Жана биздин формулалар, бизде бир адам, например, чоң адам болсо, мындай толук адам болсо, ошону 2 эсесин элестетсеңиз, Америкада ошондой адамдар бар. То есть Макдональдска кирсеңиз, көптөгөн жерлерде деген ушундай ожирение менен страдать эткен адамдар бар, толуп кеткен адамдар. Феминизм деген эмне? Бул аял кишинин деген эркек менен бирдей укуктуу болушу. Ошондуктан деген аял кишилер бул жакта деген эмне үчүн мындай аял кишини аял катары карашыңыздар керек. Биз деле мындай эркектерге окшоп свободный боло алабыз, кандай эмне кааласабыз ошону кыла алабыз деген ошондой нерсеге өткөн дагы
50 жаштан кийин же болбосо 50 жаштан кийин өздөрүнө көңүлү бура башташат. Ага чейинки адамдарды карасаңыз мындай жүдөгөн ушундай болуп жүрүшөт, же болбосо ожирение менен страдать этип жүрүшөт. Ал эми 50дөн өткөндөн кийин уже карьерасын куруп баары жакшы болуп кеткенден кийин анан кийин өздөрүнө көңүл бурат. Ошондуктан көптөгөн эшиктеги адамдарды деген көргөндө мындай 50дөн ашкан адамдар деген аялдар, в частности аялдар, бул жакшы мындай наряженный, ухоженный болуп жүрүшөт да. Ал эми 50 жашка чейинки аял заты болсо бул не ухоженный, эч жагын карабайт, чачтарын эптеп байлап алып эле, мындай леггинсы деп коет, ушундай шортик кийип алып эле эптеп эле жүрүшөт да. Немесе эркек сыяктуу эле болуп жүрүшөт. Ал эми 50 жаштан өткөндөн кийин аялдар өздөрүн карап, кайсыл части сизге деген аябай сизди таң калтырды, ошол жөнүндө оюңузду жазыңыз. Чоң рахмат сиздерге.